Assalamu алейкум, урматтуу мекендештер, кутмандуу күнүңүздөр менен. Эфирде Талим программасы, сиздердин кызматыңыздарда түз эфирде Темирлан Акматов. Бүгүн сиздер менен биз ушул улуттук баалуулуктар жөнүндө сөз кылабыз. Баалуулуктар деген эмне? Ошол TikToктон, Instagram, Facebook дагы суроолоруңузду берсеңиздер болот. Анда ошол бүгүнкү биздин келген конокторду тааныштырып өтсөм. Кожокеев Искендер Тургунович, Айкур Федерациясынын вице-президенти, Айкур чүкө оюндары боюнча Кыргыз Республикасынын курама командасынын улук машыктыруучусу. Кош келдиңиз, агай. Рахмат. Жана ошондой эле Абдалимов Нурмухаммед Кеңешбекович, Бишкек шаарынын Айкур Федерациясынын вице-президенти, Кыргыз Республикасынын курама командасынын ага машыктыруучусу. Ассалам, кош келдиңиз. Жана ошондой эле жеке ишкер, дин таануучу Талайбек Ажы Кадыров. Кош келдиңиздер. Анда агай, эл журтуңуз менен амандашып өзүңүз сөз баштап берсеңиз. Бисмиллахиррахманиррахим. Ассаламу алейкум, кадырман кыргыз элим. Бүгүнкү биздин темабыз чүкө оюндары боюнча анын тарбиясы, таалими кыргыз элинде кандай сакталып калды, жана кандай мааниде ушул чүкө оюндары менен тарбиялоонун маанисин чагылдыруу. Чын-чынына келгенде бул кыргыз эли илгертеден алмустактан бери жаралып келаткандан бери ушул чүкө оюндарын тарбиялоого, мамлекетти сүйүүгө, мамлекетти сактоого пайдаланып, жаштарды үйрөтүп, кыздары болсо илберинки болууга, сайма саюуга, үй бүлөлүк иштерге тыкан болууга үйрөтүп келген да. Жакшы. Буюрса сиз да саламдашып алсаңыз. Ассаламу алейкум, кадырман кыргыз калкым, көрүүчүлөр, угуучулар. Биз мына бүгүн келип ушул кыргыздын баалуулугу, таалим, тарбия, кыргыздын нукура түптүүлүгү боюнча кеп кылалы деп ушул жакка келип отурабыз. Рахмат. Мурун келгенсизби? Мурун эми башка телевиденияга келип бизге насихатка. Жок, бияка. Кош келдиңиз, агай. Кош келдиңиз. Буюрса мынакей жакшы теманы көтөрүп атабыз. Талагай. Ассаламу алейкум, туугандар. Кыргыз элим, бүгүн да ошо жакшы тема болуп калыптыр. Бизди көйгөйдө бир аз азыркы жашоодо бир аз терс болгон жактарын көрүп атабыз. Ошол тууралуу бир кошумча сөз же болбосо бир айта турган нерселерибиз бар. Кудайым буйрса ошолор жөнүндө да бир аз сүйлөшүп кетели. Жакшы, рахмат. Кош келдиңиздер, урматтуу агайлар. Бая убакыт бөлүп, ушул насихат телеге, радиого кош келдиңиздер. Биринчиден ыраазычылык билдиребиз жамааттын атынан. Анан ушул Искендер агай айтып берсеңиз, мынакей сөзүңүздүн башында да айттыңыз. Анан ушул сиздер жасап аткан иштердин баалуулуктары жөнүндө буга чейин дагы биз билгенден чет өлкөлөргө барып Кыргыздын желегин желбиретип жүрөсүздөр. Ошолорго токтолуп берсеңиздер. Эми бул ар бир кыргыз бул балдарга, кыздарга тегерегиндеги эл арасында ынтымакты, ырышкерчиликти, бири-бирине болгон карым-катнашты, ошондой эле мамлекетке болгон чын жүрөктөн сүйүүнү, үй бүлөлүк ынтымак, үй бүлөлүк бакыт таалайды чагылдыра турган көп нерсеси бар да бул чүкө оюндарында. Биз ушулдан алыстап кеткенибизге көп болду да. Негизи саналуу эле кишилер калды, саналуу эле кишилер. Алар дагы айыл жеринде болгону менен ушундай бир телевидениядан же болбосо берүүдөн алыс болгондуктан алар катыша албай, берген таалим тарбиясын айта албай жүрүшөт да. Чын-чынына келгенде биздин баалуулуктар эмнеде? Баалуулуктар улуттук ар намыс деген, улутту бийик коюу деген бул биздин улуттук оюндарыбыздын баалууларыкта каада салтыбызда. Ошондой эле бири-бирине болгон ынтымак, ырашкерликте анан чын-чынына келгенде азыр ушундан абдан алыстап балдарыбыз, кыздарыбыз, кийинки муунубуз аксап жатат да ушул жагынан. Мисалы жөнөкөй эле нерсени алганда бул чүкө
деген нерседен буну бир кандайдыр бир оюн, жөн эле оюн деген ой кетет да. Анын бүт илимди ичине кымтыган, бүт нерсени өзүнө сиңирип алган, илгертеден келаткан күчтүү баалуулуктарды сакталып келген, бизге чейин, бизден кийин да сакталып калыш керек үчүн биз ушул нерсенин үстүндө иштеп атабыз да. Сонун агай. Бурсада токтолосуз. Нурмухамед агай, айтсаңыз, ошол баягы сиздердин федерация ошол мамлекет тарабынан каржыланабы? Биз мамлекет тарабынан официалдуу федерация болгондуктан аккредитациянан өткөнбүз. Жылына бюджеттен бизге каржылоо бөлүнөт. Андан сырткарыда бул эми мамлекеттин каржысы кээде жетишпей калат, бюджет тартыш болгондуктан. Канча бөлүнөт бир жылга? Кээде эми башка спонсор дагы издеп, ошол жеке ишкерлер менен дагы иш алып барабыз да. Негизги максат, федерациянын максаты эмне? Негизги максат ошол чүкө оюндарын жайылтуу жана ошону дүйнөгө таратуу болуп эсептелет. Себеп дегенде азыркы учурда эч ким чүкө оюнуга көңүл бурбай калды. Чүкө оюнуну эч ким ойнобой калды. Бул жакта чоң философия жатат. Кыргыздын нукралыгы, нарктуулугу ушунан башталат. Кыргыз жаралгандан бери эле биринчи көчмөн болгондуктан биз мал чарба менен жүргөнбүз. Мал чарба менен, кийик менен, тоо теке менен, ушул бергенчилик менен окат кылганбыз. Анан ушунан алынган чүкөлөрдү биз талим тарбияга, балдарыбызга, оюнга көрсөтүп, биз ушунун баалуулугу өтө чоң. Бирок ушуну азыркы күндө ушул жоголуп, башка бир телефон же бир Европанын бир башка бир эмелерине тутуп, ошонун артынан кетип калып атабыз. Биздин баалуулугубуз калып баратат да. Ошону сактап өйдөгө көтөрүшүбүз керек. Ошол биз чоң милдет деп эсептейбиз. Ошол үчүн биз федерация түзгөнбүз. Жылына оюндарды өткөрүп турабыз. Кыргыз Республикасынын өзүнүн чемпионаты бар. Эл аралык чемпионаттарга чыгып турабыз. Ушинтип биздин чүкө оюндарыбызды кенен жайылтып көтөрүү максатында ушул федерацияны түзгөнбүз. Жакшы, баракелде. Талай агай, ушул баалуулуктар дегенде эмнелерди айтсак болот? Кандай? Албетте ар бир элдин өзүнүн бир баалуулугу бар экен да. Мен тил деп айтат элем, мен энилчек деп айтат элем, жолук деп айтат элем. Меники көбүнчө динге байланыштуу. Бирок чүкө оюндар негизи биздин жаштыгыбыз ошо менен өткөн да. Биз муну унутпашыбыз керек. Мисалы мен бир айылдан бир айылга баратканда бир сакааны чөнтөккө салып, экинчи чөнтөккө 3-4 чүкө салып койчу элем. Ошо менен биздин уровенди көрсөтчү элем да, биздин балдар кандай ойнойт. Барып мелдеш ойноп, Бул мелдеш, бул күрөш, мисалы күрөш сүннөт деп атпайбы? Жаатуу сүннөт, чабак уруу сүннөт. Хазирети Умар айтат, бир атка балаңды көндүрдөй, чаап бараткан атка секирип мине тургандай. Улак оюндар биздин бул мындай өтө баалуу нерселер да. Анан чүкө дагы келечекте мындай азыр жаш балдарга чын эле 1 жаштык, 1,5 жаштык телефондо отуруп алып мындай үйрөнүп алган да. Ар бир нерсени карайт, TikTok'ту карайт. Ушунга караганда мен ушу чүкө ойноп бир аз физическое развитие, бир аз ушундай чуркап, мындай балансировканы үйрөнүп, вестибулярный аппараты иштейт, мозжечок иштейт. Бул денеге дагы, ой жүгүрткөнгө дагы, тоо эмне деп койчу эле жана тафаккур. Ой жүгүрткөнгө да өтө пайдасы көп да. Мейлегенде кармап, анткени любой ар бир бул спортко кирсе, эгер спорт, ар бир спорт бул эмне? Бул машыгуу, соревновательный дух, анан плюс еще характерге берет да. Бул адамдын характери формироваться этет. Мисалы айтат го, если ты упал да жыгылып калсаң, сен турганга таң калба дейт. Если ты турсаң, значит это не физика дейт, это характер дейт да. Чүкөдө деле сен тийбейсиң, сабырың билинет. Анан кой мынтишим керек, тигинтишим керек деп, менимче бунун пайдасы 100 эсе, 200 эсе телефондон пайдасы көп деп айта алам да. Демек, ушул урматтуу коноктор, ушул пайдасы жакшы экен. Ушул берүү, үйрөтүү, методикалар, ыкмалар кандай каралган? Федерацияда канча киши эмгектенет? Анан ошол баягы бала бакчаларга, мектептерге, окуучуларга берүү, же болбосо кандай факультет ачыш керекпи? Эми бул нерседе биз ушуну дагы көп ойлонуп, жакшы жагына чечүүнүн жолдорун таптык да. Мисалы чын-чынына келгенде биз
унутулуп калган нерсени кайра жаңыртуу үчүн детсадтан башташыбыз керек да. Детсадтагы таалим берип аткан эжекелерге баарына кыдырып, ошондой эле мектептерди кыдырып, мектептердеги диний тарбия мугалимдерин үйрөтсөк, алар өздөрү билбей туруп балдарга эмнени үйрөтө алат? Үйрөтө албайт да. Анан негизи федерациянын курамында ар бир областтан 2 шаарда бирден биздин өкүлүбүз бар. Жанагы республикалык мелдештер болгондо ошолорго чалабыз, ошолор даярдап ар бир областтын командасын алып келет. Анан өзүбүздө болсо 4 кишибиз. 4 кишибиз, биз айлык албайбыз. Ошо чүкө оюндарын өнүктүрүү үчүн жан үрөп иштеп жатабыз. Бирок биздин эң негизгиси болгону спорттун улуттук түрлөрү боюнча дирекция биздин федерациянын жыл башында, жылдын аягында календардык план кабыл алат. Календардык пландын негизинде бизди каржылайт. Кээде 1 миллион болуп калат, кээде 2 миллион болуп калат, кээде 3 миллион болуп калат. Эми быйыл Кудай буйрса 5 миллион койдук. Анткени 5 миллион койгону себебибиз быйыл 5-чи көчмөндөр оюндары Казакстанда өтөт эмеспи? Ошого карата окуу машыгуу да киргизгенбиз экөөнү. Бирөөнү Үскөлдө, бирөөнү дагы ошо Казакстанга барып, ошолор менен бирдикте өткөрүп, бири-бирибизге атаандаштыктын кичине күчөтсөкпү, бири-бирибизге үйрөнүп, бири-бирибиздин оюнубузга бир эле казактын оюнун ойной бер, кыргыздын оюнун ойной бербей, же монголдун оюнун, же түрктүн оюнун ойной бербей, чогуу бир чаран иш алып кетсек деген ой менен эмгектенип атабыз. Жакшы. Алла таала берекесин берсин. Анан айгайсаңыз ушул баягы мынакей алдыңызда чүкөлөр турат. Ушул чүкөлөр менен тааныштырып, сакай эмне тааныштырып берсеңиздер. Эми бизде Кармап көрсөтүп. көп эле жерге барам да мен, барып анан чүкөнү алып алып туруп, анан кийин абалдары бар да, чүкөнүн абалдары бар, 6 абалы. Анан ошону коем да чекти коем. Анан мисалы чекти коем. Чекти кой, бул эмне десем балдар чүкө дейт. Кайра бөктү коем. Бул эмне десем чүкө дейт. Тааны коем. Бул эмне десем чүкө дейт. Айкүрдү койсом бул эмне десем чүкө дейт. Оңкону койсом бул да чүкө дейт. Чоңкону койсом бул да чүкө дейт. Кеп ушунда болуп атат, ушунун үйрөнүшүндө. Мунун өзүнүн абалы бар да, чик, бөк, та, айкүр, оңко, чоңко деген. Анан эми бул мисалы оюндарда биз көп оюнду киргизе алган жокпуз. Эми карап отсак 500ге жакын деп айтышат, бирок биз бир 10-ун ишилдеп көрүп, ошону четинен экиден өнүктүрүп келип, анан кийин үйрөтүп туруп кайра башкасын баштасакпы деген ой болуп атат да. Анткени жаңыча көз караш менен иштешибиз керек да. Мисалы детсадтагы балдарга алып барып 3 тапа менен канталамайды ойнотсоң алар түшүнбөйт. Элден мурун абалдарын түшүндүрүш керек чүкөнүн, анан чачып коюп туруп чүкөнү ушундан чикти тап деш керек. Кичинекей бала ойлонот да бүт чикти табат да. Кайра чачып туруп башкасын айтыш керек, бөктөрдү тап. Кайра тааларды тап, айкуста ушинтип үйрөтө беришибиз керек да. Үйрөтө берсек, анан кийин бар 1-4-чүгүдөн кийин анан кийин кичине жеңил оюндар бар, ошол үйрөтө берсек. Ушул жер бир маселе. Эми карма үйрөткөнгө жетпейт өзү негизи. Бирок ошол баягы деңиздин ар жагында, бер жагында биздин кыргыздар бар да. Мусулмандар. Анан ошол үчүн мындай интернетте барбы мындай? Интернеттен үйрөнө алабы? Интернетти негизи азыр эми техниканын заманы. Интернетке киргизсек үйрөнөт. Анткени азыр кичинекей бала да интернетке кирип алып атпайбы? Эң негизгиси болгон интернетке киргизсе кызыгуу керек. Кызыкмайынча, биздин улуулугубузду, биздин баалуулугубузду сыйламайынча ал үйрөнбөйт. Жанында отуруп күнүгө үйрөтсөң да үйрөнбөйт. Мына жерде жүрөктөгү улуттук оюн боюнча баалуулуктарды кандай жүргөн нерселердин баарын ойго түшүш керек да. Жакшы. Талайга мынакей жана сөздүн башында айттыңыз, ушул аркы айлыгы барып ойноп, суукка карабай, ысыкка карабай ушундай чүкө менен чоңойгонбуз да. Анан ушул бул жерде дагы бир чоң философия бар. Ушул балким азыркы балдарга ойнотсок, үйрөтсөк, мындай бир стресстен, депрессиядан да чыгаруу жолдору болсо керек. Кандай дейсиз? Эми мен врач эмесмин, бирок спортсменмин да. Негизи өзүм бала кезде тренировка кылып, самбодон мастер спорт алгам 2006-да го дейм. Бирок эмнени айта алам, бул чүкөдөн ар бир бала ойноп, мисалы атканда тийсе, бул бир определенный бир гормон выделяется да, гормон радости. Ошол гормон бул мотивация берет да, ошол күч берет, ошол
ошол үчүн бала ойнойт да. Бул биз жөндөн жөн ойногон жокпуз да. Бизге мындай айтканда, орусча айтканда не навязывали да, биз өзүбүз барып ойночу элек да. Демек бул жерде өтө көп кызыктуу нерселер бар да. Биякта ичинде бир философия болушу мүмкүн, мында көп нерсе бар. Просто бул азыр чүкө жөнүндө болуп калган үчүн мен жакшы эмете албай калдым да. Бирок айта турган нерсем, тил деп айтпадымбы дагы? Тилде дагы эмне бар? Чоң бир сыр бар экен да. Мисалы Кытайдагы жана Конфуцийден сурайт экен ба, сен бир элди жок кылыш үчүн же элди бар кылыш үчүн эмнеден баштайсың дегенде, тилден дейт да. Анткени тил бул келечек менен азыркы учурду жана учур менен өткөн чакты үйрөтө турган, байлай турган нерсе экен да. Эми биздин балдарга мисалы үчүн бизге деле ата энем айтчу эле да, кой сойгонду билесиңби деп балдарга, мына кой соесуңбу дегенде жок деп айткандан уялып, кой деп үйрөнөлү, кантип чыгарабыз, чүкөсүн чыгарабызбы, чыгарбайбызбы деп канчасы тукан бар, биз үйрөнгөнбүз да. Бул анткени бул өнөр да. Чүкөдө да бул өнөр деп койсок болот. Анткени биз ошол нерсени үйрөнүп атканда сен бир кызыгуу пайда болот да. Менимче жакшы бир мотивация балдарга суроо бериш керек да. Сен ойногонду билесиңби, чүкө деген эмнени билесиңби депчи. Мисалы менден сурашат да, кел. Сөзүң соосунда бир суроо берип атат. Мен 5 маал мечитке барып, 5 маал намаз окуймун деген ниетим бар. Ушуга сиздин ой пикириңиз кандай деген көрүүчү? 5 маал окуш керек, бул фарз. Балакатка толгон бала эгер 5 маал намаз окуй албаса, демек бир башында бир проблема бар деп эле айтса болот да, эки сөз менен айтканда. Чүкө ойноо бул мубах болуп эсептелет. Бул фарз эмес, бул важип эмес. Бул мубах иштер, мисалы үчүн мубах деген пайдасы да жок, зыяны да жок. Эгер сен чүкө ойноп атып намаз убакыты келип намазды окубай койсоң, анда арам болуп калышы мүмкүн да. Ошол үчүн эмне спорт болсун, кандай увлечение болсун, адам намаз окуп, убагында окуп, кайра чүкөсүн ойноп же болбосо мындай бир максат менен чүкө аркылуу деле дават кылса болот да. Кел бир тууганым деп бир эки чүкө подарок этсең, бир сака берсең бирөөнө, кызыгып аткан адам жөнүндө сени ушунчалык жакшы көрүп калат да. Пайгамбарыбыз айтат: "Дарите подарки, что полюбили друг друга" дейт да бирөөнө. Бул адаттан, бул исламдан, бул биздин негизи биздин Кыргызда эң көп динден алган биздин жакшы тарбияларыбыз бар да. Буну биз четке каккан болбойт. Билек берле сүйүңөр артсын дейт, Чубак ажыбыз деле улак жөнүндө жана машыгуу жөнүндө, мындай кыргыз улуттук оюндар жөнүндө аябай жакшы айтчу эле. Жакшы. Рухмат агай, сиз кандай болуп келип калдыңыз ушул федерацияга? Өзүңүздө кызыгуу бар беле же кандай, окуп, үйрөнүппү? Бул деген баягы бала кезден бери эле чүкө менен чоңойдук да. Кичинекей кезден бери чүкөнүн артынан жүрүп, ушул эртеден кечке ойноп, ушул чүкөн менен жүрүп ойноп айылдан, анан шаарга келгенден кийин университетте жана оюндар, универсиада деп коет, ордо оюну. Ушага катышып жүрүп эле ушун агайлар менен таанышып калабыз. Бул дагы адамдын кызыгуусу да. Анан ошо улуттук баалуулук жана тарых, тил деген маселе менин да жүрөгүмдө чоң бир эме да. Бир маселе болгондуктан ушул өзүмдүн кызыгуу менен ушул федерацияга келип калдым. Бул эмени чүкө оюндарын кичинекей кезден бери ойноп жүрөбүз да, бүт баарынча. Ошол себеп болду деп ойлойм. Жакшы, ошол келгенден сиз эмне таптыңыз? Эмне жоготтуңуз? Жоготкон эч нерсем жок, көп нерсени таптым. Агайлар менен, устаттар менен көп нерселерди үйрөндүк. Биз билбеген көп нерселер бар экен бул чүкөнүн артынан. Көп нерселерди үйрөттү, аны санап өтсөп билбейм, көп болуп кетет. Көп мамлекеттерге барып калдык. Ушунун артынан турнирлерге, соревнованияларга катышып, анан ушул эң негизги эле ушул сыймыктанам, ушул улуттук оюнну, чүкө оюнуна мен бир салым кошуп, аракет кылып, аз да болсо бир салым кошуп атканым кыргыз эли үчүн бир, мен үчүн да бир сыймык болуп эсептелет да. Ушул мен ушинтип ойлойм. Жакшы. Агай, азыр мынакей сиз айтып өттүңүз, ошол 500 ашык түрү бар депчи. Бизде негизинен азыр ошол Кыргызстанда канча түрү ойнолот? Эми 500 түрү деп бул академияда дене тарбия жана спорт академиясында жазылган китептерде ошондо бир кандайдыр бир отуруп сүйлөшүүлөр болгондо суроо бергенде бирөө 1000 деди, бирөө 200 деди, бирөө 300 деди, анан бир келин айтты 500ге жакын мен таап чыктым деп. Кудай буюрса китеп чыгарам деп.
анан эми не деди эле Жакшы, анан бизде канталамай деген оюн бар. Ушуга токтолуп берсеңиздер. Кантип канталамайдын атына, затына бир токтолуп берсеңиздер. эми канталамай деген мисалы илгертеден баягы балдарды акыл эсин өнүктүрүү, бири бирине болгон достукту кылуу, анан баягы ал убакта жалаң эле балдар ойногон эмес, аксакалдар, чоң аталар, чоң апалар, аталар, апалар отуруп алып бул нерседе казанга кыштын ушун күзүндө казанга этти чучукту салып койгондон кийин 3-4 үй бүлөнү чакырып ошол жерде канталама ойношкон. Бул деген кеп канталама ойношто эмес, кеп карым катнашка карачы кандай болгон. Ошол убакта эле чоң апасынын чоң атасына кылган мамилесин небереси көрүп ошондон талим тарбия алган. Ал эми чоң атасынын чоң апасына кылган тарбиясын бала мамилесин көрүп бала тарбия алганда бир тарбиялык мааниси өтө зор да. Анан бул канталамайга келсек, бул ар кандай айтылып жүрөт. Мен мындай баамында кан талаа деген болуш керек да. Анткени согуш мезгилинде бул таламай бири-бирин келип чаап, олжолоп малын, жанын, сулуу кыздарын, күчтүү балдарын, баатырларын баарын олжолоп кеткен нерселер болгондо кан талаа деп ошол жерде бири-бириге чыгып, жекеме чыгып туруп анан кийин жеңилген мамлекет багынып берген да. Анан канталамайда негизи карап отсаң, эми бул колдордун иштеши, ой жүгүртүүсү, тетиякта яткан чик менен чик татканда ошого таамай тийгизүүсү, анан мында дагы бир нерсе бар, мамлекет кымтылган баалуулуктар көп да, мамлекеттин ичиндеги. Жакшы, ошол Нурмухамед агай, эгерде биздин жаштар азыр ошол элдер интернеттен көрүп баламды өзүмдү үйрөнөт элем десе, офисиңиздер кеңсе кайсыл жерде, кайсыл дарекке барат, кантип үйрөнөт? Мындай, биз азыр ушул балдарга бала бакча жана мектеп менен иштешип аткан учурубуз. Быйыл 4-5 мектеп менен келишим түзүп, ушулардын башталгыч класстарга үйрөтүү боюнча бизге сунуштар түшүп. Кайсы мектептер? Жана Сапат беле, Сапат, анан 95-чи мектеп, 95-чи мектеп, анан 71, 69 ошо мектептин директорлори бизге кайрылган да. Анан ушулар менен иштешип атабыз. Окутуу кандай таризде өтөт? Бекерби же болсо тыйыны канча? Окутуу азыр бизге эч кандай төлөм жок. Азыр биз башталгыч жөн эле үйрөтүп атабыз да, эч кандай айлык майына да албайбыз. Бирок ошо директорлор айтып калды, мындай эметпей бир силерге дагы бир кружок сыяктуу бир акча бөлүп берсек, ушуну бир карап бербейсиңерби, мугалимдерибизди үйрөтүп бербейсиңерби деп сунуш болуп атат. Азыр агайлар менен ушуну үстүнөн ойлонуп атабыз, кандай кылабыз. Кружок ачып ушундай кылсак дагы жакшы болмок, бизге да жакшы болмок дегендейчи. Биз бул жакта өзүбүздүн кызыкчылыгыбыз ошо кыргыздын баалуулугу үчүн эле чуркап жүрөбүз да. Бул жакта эч кандай биз бир жакка барсак жол керебиз да жок дегендейчи. Эч ким төлөбөйт. Демек, урматтуу көрүүчүлөр, биздерди ушу көрүп калып, эгерде колдоо көрсөтсөңүздөр да болот экен. Анан талайга айтсаңыз, ушул баягы биздин баалуулуктар, ошол мынакей улуттук оюндарыбыз, тилибиз, динибиз. Анан дагы ушул эмнелерди айтсак болот, ушул динибизден улуттук баалуулуктарга дагы мындай кошумча жана көп түкүрсөгөлүү болот дейт го. Негизи бул спорт катары кирет деп эсептейм. Эми начальный возраст, школду бүткүчө деле ойносо зыян болбойт да. Анан бизде мисалы үчүн той өткөргөндө, анан жана мурун деле ата бабаларды карасак, бизге уулума эме чүкүп ала келдим деп чүкүп атам алып келчү эле. Анан биз ушул нерселерди унутуп баратырбыз да. Анан өзү негизи эркектер чыгып ойноп, кыргыз күрөшсө мисалы, же болбосо ат оюндарын ойносо, жарыш кылса, жаа атса, бунун баары негизи мындай бул нерсе жаман көрүнбөйт да. Бул нерсени караган киши суктанат да. Ой, баракелди, молодец, жакшы депчи. Бул нерселерди менимче өнүктүргөн жакшы да. Азыр эмне болуп атат? Тескери деградация болуп атат да. Балдар бузулуп атат, молодежь бузулуп атат. Телефонду алып алсаң кыйкырып, бакырып, ата энесин сөгүп, жана телефондун баласы деп
ошондой нерселерди жоготушубуз керек. Кыздарыбызга да жакшы тарбияларды бериш керек. Аларды тиккенге, выставкаларды кылып, жанагындай шырдак жасатканды үйрөтүшүбүз керек. Биз эмнени үйрөтөбүз? Акча тапканды үйрөтөбүз. Ниетибиз башынан бузук да. Кызым мен сага, кызына же болбосо кыздар деле айтат, азыр мен бир машина алып алсам, бир үй алып алсам, анан турмушка чыксам, күйөөм бир аз экөөбүз уруша кетет турган болсок, мен кетип калам же болбосо машинем бар, тигеним бар. Ниет өзү бузук да. Анан кыздарыбызды за граница жөнөтүп иштетип койгон бул өтө уят нерсе да. Анан эми Алла ыраазы болсун, азыр мамлекет күчтөнүп келатат. Азыр мисалы үчүн жана сойкулукту тыйып атат, бул эмне деген жакшы нерсе. Андан сырткары жанагындай мал союу, жана ысраф кылып, мисалы өлгөндө ашы, кыркы, жылашы деп ошо канча өлгөндөн кийин дагы жөн эле чыгымдар, ысрафкерчилик да. Ошондой нерселердин ордуна адам мындай убактын жакшы коротуп, мисалы чүкө ойноп, акырын бала физически, мисалы азыр балаңды алып барсаң бир жерге, где мышцы деп сурайт да, кана. Мындай бир баланы отуруп тур десең 10 жолу отуруп турбайт да. Чүкө ойносо бир күндө балким бир 700-800 жолу отурат да. Эңкейип турат, кан жүгүртүүсү бүт жагынан мындай тез чоңоет бала. Ушул нерселерди кечиресиз. Демек ушу айылдагы балдар, элеттеги балдар мындай дагы спортко жактыраак мындай. Мисалы азыр жөн эле жүрүшөт, футбол ойнош керек, күрөшкө барыш керек, антыныш керек, бирок ахлак деген нерселерди унутпашыбыз керек да. Мисалы сөгүнүшөт, азыр отуруп компьютерный клубтарга кирип алып, эртеден кечке чоң кишилер деле ошакта жүрөт. Отуруп алып эмне кылат? Бул мындай физический нагрузка жок, жөн эле кнопканы басып, сөгүнүп, акырып, ар кандай сөздөр бири-бирин унижать этет. Чүкө ойноп көрсүнчү, эртеден кечке бирөөнү сөгө алат бекен. Урматтуу агайлар, талай менде бир ушул сунуш бар да, ушул азыр мынакей биздин ушул эфирде чүкөлөр турат, сакалар турат. Анан ошо тояш бергендерге ошо ордону кошуп, жанагындай чүкө оюндарын кошуп койсо, конкурстарга болобу? Болот, эмнеге болбосун? Мисалы бизде кызыктыруу максатында, белек берүү максатында. Бир колунда бар адамдар өздөрүнчө бир мекеме ачып, же болбосо бир кандай бир соода борборлорун ачып, ресторанда ачып, кофе ачкандар, столовой ачкандар бизди чакырат ачылышында. Ачылышында чакырып, ушуну ойноп берип, элди бир тартсаңар, биз каякта бир оюндарды кыла берип, элди жататып бердик, өзүнүн улуттук оюндарыбыз унутулуп кетиптир деп көп чакырат. Биз барабыз да, ошол жерде 1 саат, ошол жерде кичинекей балдар келет, чоңдор келет, баарын кызыктырып ошо чүкө оюндарын ойнотобуз. Агай, сиз өзү мындай мен билгенден 70тен аштыңыз, бирок мындай жаш көрүнөсүз да. Ушул чүкө ойноо, ордонун бир ушул спорттун, улуттук оюндардын бир таасири болсо керек. Эми биз кичинекейбизде малчынын баласы болдук, тоодо жүрдүк, таза тамак менен тамактандык, кымыз ичтик, чучук жедик, казы карта жедик, айран ичтик, сүт ичтик, сүзмөнү чалап кылып ичип жүрдүк. Анан ушулардын дагы анын үстүнө тоодо өскөн ар кандай дары чөптөр бар, аларды да жеп жүрдүк. Ошолор менен чоңойдук да. Үйдөн тамак ичпей эле ошого тоюп келип уктап калган күндөр болчу. Анан бул жагынан карап отсоң, бул биринчиден денеде калыптанып калганда бул нерсе. Денеге баардык азыктар жетиштүү болгон витаминдер. Ошон үчүн ушундай болуп калган. Анын үстүнө андан дагы эмеси, мен 52 жыл болду спортто жүргөнүмө, спортто көп жардам берди. Керемет. Урматтуу коноктор, урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн сиздер менен ушул таалим программасында улуттук баалуулуктар жөнүндө сөз кылып атабыз. Мынакей агайлар келип өзүнүн тажрыйбасынан бөлүшүп атат. Анан өзгөчө жанагы бизде айылдагы мурун бала кезде үйгө кир деп киргизе алчу эмес да ата-энелер. Азыр сыртка чыгара албай калдык балдарыбызды. Анан ошол телефондон сиздер айтып аткандай ошодон ыйлатпай, кыйгыртпай алып кетиш үчүн ошол кайсыл адеп ахлакпы же ошол чүкө оюндарыбы ушуларды үйрөтүш үчүн кандай методика ыкмалар бар? Бул өзүнүн эле практикада мен 3 балам бар, 2 кызым, бир балам бар, эркек бала. Кичинекей кезден эле ушул чүкө менен мен өзүм чүкө менен кызыгып ушунун үстүндө жүргөндүктөн Агай, сахан берсеңиз экөө. Анан ушул чүкөгө көп аракет кылчумун. Кан таламай, ушулардын баарынын эрежелерин баарын билет. Анан бир эле билгендиктен эмес, барып мектепке барып да классташ балдарына, кыздарына, досторуна үйрөтүпчү. Ушу кызыктырып, кызыгат экен. Бир жолу мектебинен чакырып калды.
эжей барып сиз чүкө боюнча ушундай экен бир келип бир сабак өтүп бербейсизби деп. Азыркы шаардын балдары чүкөнү кармап көргөн эмес балдар бар экен. Анан агай бир берип бир селфи кылып алайын, сүрөткө түшүп алайын деп ушинтип сыймыктануу менен сүрөткө түшүп атат да. Ушундай деңгээлге жеткен балдар бар экен. Ушу менен сүрөткө түшүп алайын деп чогулушуп селфи кылдыңыздар анан. Селфи кылып ушундай деңгээлге түшүп кеткенбиз да. Ошол үчүн бул үй бүлөдөн башташ керек да биринчичи. Үй бүлөдөн ар бир ата эненин дагы милдети улуттук баалуулукту, талим тарбия, дин маселе баарыны бул ата эне өзү тарбиялаш керек, үйрөтүш керек. Ошонун ичинде деле ушу тил маселеси, улуттук баалуулук, ушу чүкөнү дагы үйрөтүш керек. Азыр жаш бала эмес, чоң ата энелер билишпейт да бунун бөөктүгүн. Ата энесин кошуп үйрөтүш керек. Ата энесин. Ошол үчүн бул сабактарды көбүрөөк өтүш керек деп ойлойм да. Телелерден, радиолордон, соцсеттен жана башка анан баары тартылып, ушул мисалы 4 эле киши биз жетишпейбиз. Мамлекет чоң, шаар чоң. Биз федерацияда 4 эле киши эмгектенсек, бул кайка жетишебиз мисалы. Ошол үчүн бир биз кандай десем, ыктыярчуу бир топ түзүлсө, бизге жардам берсе, ушул жана блогерлер болсо, жардам берсе кайсы жактан табат, кантип табат? Даректер кандай? Ушу улуттук оюндар дирекциясына барса эле Айкүр федерация деп туруп биздин эмебиз бар. Кайсы жерде жайгашкан? Дарек. Спартак стадионунда. Урматтуу көрүүчүлөр, угармандар, ошол жерге барсаңыздар болот экен. Анан агайлар, мурун биз бала кезде мынтип ойночубуз да, мындай. Мынтип ана мээлеп туруп атчу да. Ушул жерде эмне кандай эмеси бар? Талай агай, сиз да ушунтип көп атсаңыз керек. Мээлеп атчу элек, анан эми бул деле адамдын эмеси да. Мен айта турган дагы бир нерсени эстеп кеттим азыр. Эми чүкө тема болуп калды неожиданно. Бул өзү оюндар өзү шариатта эмне орду бар деген маселе. Эгер биз ортого акча коюп ойносок, бул чоң күнөө болуп эсептелет. Бул уже кебайыр деп айтылат да. Чоң 7 күнөө бар, ошонун артына кирет. Эгер жөн ойносоң, анда бул нерсе мубах болуп эсептелет да. Бирок кээ бир оюндар бар экен. Мисалы үчүн жөн эле жана карта ойноп, же нарды ойноп, же мындай бир оюндарды ойноп, убакытын айтат да, Алла Таала адамга эң баалуу нерсе бул убакытты берген дейт да. Убакыт бул чоң аманат экен да. Биздин жашоо кыска, биз билбейбиз канча жашайбыз. Ошол убакыт деген нерсе туура колдонуш. Эми ортого акча коюлган кумар оюндардын баары арам болуп эсептелет. Бул чоң күнөө болот. Бунун артында эмне бар? Бунун артында бир последствия деп коет го, жанагы. Жаман натыйжалар бар да. Мисалы үчүн кумар ойногон балага сен вероятия бербейсиң да. Мисалы акча сураса деле акча бербейсиң. Бул баары ойноп салат дейт да. Туурабы? Же болбосо бир нерсени доверять этпейсиң, анткени ал уже оору болуп эсептелет да. Эми шариатта эмне бар экен? Бир исключение бар экен да. Эми мен шариатты толук билбейбиз да, бирок уккан нерседен жана илмий халдан бир окугам да. Исключение деген нерсе биринчи оюндар дейт, үй бүлөңдүн жана бири-бирине жакындашуу үчүн. Укрепление семейных уз деп коет. Мамиле. Ошол үчүн чуркап ойноп, мисалы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Хазрет Айша менен чуркап жарышып, бирде утулуп, бирде утуп ушундай ойночу экен да. Экинчи бул ден соолукка пайдасы тийсе дейт. Бул анткени өтө пайдасы бар да. Үчүнчүсү ат оюндары дейт да. Ат оюн, мисалы атты иштетип, атты мындай даярдап, анан ден соолукка адамдын өзүнүн дагы жанагы бир сөз бар да, өзүңдү сынаш үчүн дейт да. Бул өзүң канчалык. Мисалы үчүн мен ойноп атсам, эгер курсагым мишат берип мага мындай мен ойноп эңкей албай атсам, кыйналып атсам, мен натыйжа эмне болот? Курсакты жоготуш керек экен, мен дагы чүкө ойной албай калып турмун. Мисалы. Мен дагы өзүм ден соолугумду карашым керек экен. Мен карып барат турмун, же болбосо алсырап барат турмун. Мен мындай аялга окшош барат турмун. Мен жөндөмдөрүм бузулуп бараттыр. Мен эркек болушум керек, күчтүү болушум керек. Менде билекте күч калбай калыптыр деген сыяктуу өзү бир мотивация дейм да. Ошону карашыбыз керек да. Талай ушул жерде сөзүңүз оозуңузда бир маселе. Эгерде мисалы эки тайпа той бердиңиз, же болбосо анан сиз байга сайып берсеңиз, анда кумар болбойбу? Мен да буну ат менен да кызыгып, саякерчиликте бир аз өнөр бар. Аттарды жарыштырып, аттарыбыз орун алып атты. Мисалы үчүн келип баарыбыз чогулуп взнос деген нерсе бар. Эгер расходторго кетсе, аны алымдарыбыз айтып атат, расход болсо дейт. Бирок эгер ортого акча коюп туруп эметкен болбойт деп атат. Анан бир
мисалы үчүн бай адамдар же болбосо спонсорлор деп коебуз го. Мен монча бир машина коем же болбосо эметем, бул байгеси десе, анда буякта бир проблема жок дейт да. Байга койсо, ооба. демерчиликке. Эгер жана эмне деп коет да, картада тринка деп койчу беле, ушундай оюндарда акчага эметип, бул уже адам вероятияны Алладан сурабай эле жана шанс оюндары деп коет да. Бул өтө оор нерсе да. Үйүн берип, антынтип, бүт нерсени сатып, бүт нерсени жаздырып, бузулгандар ошондон да. Анан могу ордо оюндар бар. Ошо ордо оюнуна да токтолуп берсеңиздер агай. Ордонун Эми ордо оюну болсо, мен кичинекейимен айтып кетейин. Биздин чоң атабыз бар эле, Төлөбай деген, ошонун 500 жылкы ата турган коросу бар эле. Мен ошол жерде чоңоюп өскөм. Чоңоюп өсүп, ал кишилер. Кайсы жерде агай ошондо? Жайлоосу. Талас районунун Манас калкоосунда бир айырда 12 үй бар болчу. Ал убактарда бүт ар кайсы жерде чачынды эл болчу да. Майда калкостор болчу. Кийин 56-жылы бийликтирди да Хрущевдун убагында. Анан ошондо ошол жерге келип ордо ойнойт эле. Эми чоң короонун ичи таптаза, эрте туруп ошону баламын, кичинекей баламын шыпырып, тазалап, карды тазалап, баарын эметип, борборуна чейин, чийимине чейин чийип коер элем. Ошондо кызыгуу пайда болгон, мен да ошо менен эле ордого кирип кеттим. Кийин өзүм ордо ойноп жүрдүм. Анан ордонун пайдалуулугу абдан өтө жакшы да. Бул кыймылдуу оюндарга кирет. Талай таксыр айтып кетпедиби? Кыймылдуу оюндар жөнүндө. Тура албай калган балдар бар, кишилер бар, курсагын салып кеткен. Ошол курсактуу адам дагы эртеден кечке ордо ойносо кандайдыр бир ден соолугуна, өзүнүн ар кандай туура эмес нерселерин алып таштап, өзүнө пайдалуу да. Тамак сиңүүсүнө. Анан ордону 2003-жылы федерация ачтык. Эми жүрсөк федерация жок экен, башкалар федерация бар деп эле мамлекеттен акча алып эле ошону оюнчулардын каржылабай эле өстүрүмчөндөрүнө сала берген экен да. Аны угуп калып, анан койду федерация ачтык. Федерация ачып туруп, анан биринчи президентибиз Саргулов Дастан Исламович ушуну президент кылып бизде бир 7 жыл иштеп берди. Бул киши көз секретарлыгына карабай, мен кызматтабын деп карабай, көп жардамдарды берди, спонсорлорду берди, өнүгүшүнө абдан эле салым кошту. Анан биз чемпионаттарды өткөрө баштадык. Ошентип өнүгүп, ошол вице-президент болуп иштеп жүрдүм 12 жыл. Анан эл аралыкка чыгарып туруп алтын томпойду. Мамлекеттер арасында көп мамлекеттер келип ойноп турду. Анан көчмөндөрдү эметкенден кийин анан өткөрүп берип, биздин чүкө эң башкы ордодон мурда анын келечегин өйдөлөтүш үчүн чүкө оюндары керек экен да. Ушул чүкө оюндарын ачып федерациясын ошол жака кетип калдым. Жакшы агай. Анан бизде кээ ошол айрым эми шаарда өскөн жеңелер, эжелер, апалар айтып калышат, бул деген грязь, анан балдарга бир нерсе жугат деп калат да. Анан могу чүкөнүн чыты да сонун да, бир табигый. Ошол кандай жугабы, жукпайбы, ошол жерде токтолсоңуздар. Мисалы, кичинекей кезде топуракта ойноп эле, ошол кол менен эле барып тамак жеп, вирус кирбей эле, эч кандай оору болбой эле таптаза эле жүрдүк го. Анан бул адамдар канчалык өзүн сактай берген сайын жуга берет. Биринчи Алладан. Кудай таала бере турган нерсени керек болсо үйдө сандыкка салып койсо да берип коет. Топурактан жаралган угабыздар, шаардагылар мынакей. Анан топурактан жаралды. Мисалы, кетип баратып, жүгүрүп баратып, тырмагыбызды сыйрып алып, коңторуп алып туруп, ошол жерге түкүрүп туруп топурак сээп койчу элек, ириңдебей эле жакшынакай айыгып кетчи. Жата калып эле арыктан суу иччи элек, азыр арык эмес, үйдөгү эмеден ичирбей атат. Тип магазинден сатып келип, бул барчылыктын нерсеси. Барчылыктан кутулуп атабыз. Ал чимне бир кусок нан менен эле анан барып эле жата калып арыктан суу ичип алчубуз. Анан билбейм, бул ден соолукту канчалык биз барктайбыз, канчалык бартаган сайын биз туура эмес ишке кетебиз да. Ошол балдарга кандайдыр бир тияктан өткөн бул сертификаты бар, тиги бул деп ушундай тамактарды беребиз. Алардын ден соолугун талкалап атабыз. Мисалы, шаурма, ошого окшогон оокаттар, эмеде Европадан келген оокаттарды жеп отуруп, азыркы балдардын физический слабый, ден соолугу жок, иммунитети слабый. Биздин кыргыздын өзүбүздүн жармасы менен, айраны менен эле жакшынакай болуп, камыры менен эле, эти менен эле, сүтү менен эле ден соолукту чыңдасак болот. Жакшы агай. Ассаламу алейкум. Кандайсыздар дейт? Валейкум салам. Талат байке, кош келдиңиз.
Буюрса биз бүгүн ушул улуттук балыктар жөнүндө сөз кылып атабыз. Анан биздин көрүүчүлөр ошол угармандар ошол чүкө алабыз десе кайсыл жактан алышат, анан бул чүкө сакалар кайсыл малдан, жандан кимдики жакшы болот, ошол баягы кийиктикиби же чоңу же аркардыкы, ушуларды да токтотуп берсеңиздер. Мындай да эми чүкөнү каерден алабыз деп эми кыргыз чүкөнү каерден алабыз десе уят. Мал соет. Мына айтып атпайбы, аталарыбыз чүкөп келчеле, сакап келчеле деп. Анан эми табылбай калган мисалы сакалар болсо, мисалы 5 жаш, 6 жаш жана кочкорлордон чыккан сака деле жакшы да, чоң малдардан чыккан. Бияктан сурап атат анткени биз түз эфирдебиз, ошондон. Анан биз мындай азыр мындай кылып атабыз. Кудай буйрса алдыга койгон максатыбыз бар, жасалма чүкө жасасакпы деп. Ошону сурашып атат. Анткени баягы эми жилик издеп жүрүшпөйт да кээ алып балдан үйрөтөм десе теже анан ошону Кудай буйрса Казакстанда чыгарып, Казакстанда ойнолуп атат. Биз дагы аракет кылып, бул эмеде Руслан деген жигит бар, ошо менен сүйлөштүк. Бул жасалма чүкөлөрдү жасаганда ар бир нерсенин өзүнүн граммы болот экен да. Стандарт кылып жасасакпы деп атабыз да. Анткени бирөө жеңил, бирөө оорук саканын өзүнүн стандарты болуш керек. Чүкөнүн өзүнүн канталамай өзүнүн стандарты болуш керек. Сакан канча болот? Саканыкы Казакстанда 29-30 грамм болуп атат. Биз да ушу 30 граммдын тегерегинде кылсак бүтөбүз, андан ашырбай. Анан дагы бир нерсе талай таксыр айтып кетпедиби? Кыткуй челек деп. Ошону алып таштаганбыз биз. Сым ороочубуз, пластилин ороочубуз, что айкур таа туруш үчүн. Бул спортко туура келбейт экен да? Спортко туура келбейт. Допинг. Келбейт да. Бул деген жасалма. Анакты ойнош керек. Анын жасалма чүкө жасайлы деген себебибиз дагы мисалы Европага чемпионат же болбосо мир болуп кала турган болсо барсак, аларда бир жашылдар деген бир балеси бар. Алар мага эмес барган, ойноп аткан мага эмес, мамлекетке миллиардтап эме штраф салып коет. Анан келип алып анан кийин тепкиде каласың. Андан көрө ушу жасалма менен бардык нерсеге мындай кандайдыр өнүгүү жолуна иштеп чыгышыбыз керек да. Что биздин мамлекетке зыян келбей турганда, Кыргызга зыян келбей турган нерселерди жасап барсак деген ой. Жакшы, анан ага айтсаңыз, бизде азыр Кыргызстанда чемпиондор ушул канча метрден атат? Мындай конкурстар болуп турат да. Азыр ким алдыда? Аттарын айта кетсеңиздер да болот. Бул жерде биздин федерациянын түзүлүп башталганга көп деле жыл эмес, аз эле жыл болуп калды. Анан бул жерде азыр федерацияда 2-3 түрүбүз бар да, оюндунчу канталамай, бул өзүнчө штапан деген, бул өзүнчө 4 айкур деген бар, көчмөн оюн деген бар. Ушундай бир илгерки оюндардан биз кошконбуз да. Анан бул жакта мастер спорт, КМС дегендер бар, кандидат мастер спорт дегендер бар. Премьер-лига Алтынбек деген. Бията суроо берип атат. Бизде да чүкөнү өнүктүрсө сонун болот эле. Жаш балдар ойнобой калып жатышат. Ийгилик агай деп бизде түз эфирден берип атат. Кудай берсин. Ушунда азыр Жеңишбек деген балабыз бар, мастер спорт. Алтынбек Премьер-лига деген балабыз бар, кандидат мастер спорт. Бул балдар дагы көптөгөн мелдештерге катышып, ушул даражага жетип, бизде дагы ушундай кандидат мастер спорт дегендерди бир ыйгарып беребиз да, ушу жетишкендиги жеткен балдарга ушундай аракет кылып иштеп атабыз. Кошумчалап кетейинчи ушуга. Мына бизде уюштургандан бери чемпионаттар болбой бери чемпионаттар болгон. Чемпионатта 8 кишиге спорт чеберин бергенбиз. Где-то бир 15 кишидей спорт чеберине талапкер бар. Мисалы былтыр биз Азиянын чемпионатына катышып келдик. Ошондо Кыргызстан, Монголия, Казакстан өздөрүнүн оюндарын койду. Ошондо биздин балдар, кыздарыбыз барып канталамай ойноду. Ошондо ойноп Азиянын чемпионатында бир кызыбыз Монголиянын хан атуу деген оюну бар экен, чемпион болуп келди. Ойнолбогон эле, потому что Кыргыздын канында бар да. Анан мен болсо дагы бир кыз менен ойноп, биз канталамай боюнча 1-2 месттен алдык. 11 команда, 11 мамлекет катышкан жерден. Анан былтыр дагы биз Турцияга Евро-Азиянын чемпионатына бардык. Нурман Махамед, мен 2 кызды алып бардык. Кыздарыбыз как раз жалаң казактар ойногондуктан, казактар ар бир мамлекетте бар экен, барып казактар ойноду.
өнүгүп кеткен кичекейинен бери. Бизде 4 оюн өткөрсө алар да бир 50ге жакын жылына өткөрөт. Каржылоо күчтүү да. Анан ошондо Мамлекет деңгээлде. Мамлекет деңгээлде. Анан ошондо деле болбой эле биз Нурмухамбет экөөбүз эки балабыз ооруп калып, анан ордуна бирөөнүн ордуна мен кирдим, бирөөнүн ордуна бул кирди. Бул кирип биз 11 мамлекеттен баарын утуп казактын биринчи командасы менен тең чыгып калдык. Анан барган жерде Казакстан өздөрү каржылап аткандан кийин булар эч убакта бербейт экен. Утулуп калса да бербейт экен. Мисалы Көпкөрүдө деле болуп атат, Тогуз Корголдо деле болуп атат, Тогуз Кумалакта деле болуп атат. Анан эми баягы самый главный бара утабызбы деген ой менен бирок утуп алганбыз. Мен андан кийин барып Астанага барсам, Астанада балдар айтат, чынына келгенде Кыргызстан биринчи ордун алган деп. Анан эми бу жерде ошону талашып, тартышып, эки мамлекеттин ортосунда бири-бирибизге душман күткүбүз келген жок дагы. Акырын уступка кылдык дагы, мейилдеп жүрө бердик. Күчтөнө берсек биз аларды утабыз чынына. Кутайбыз. Жакшы. Урматтуу агайлар, мынакей эми бүгүнкү темабыз өтө актуалдуу тема. Ушул чүкө оюндары дейбиз, кыргыз эми бул менен чоңойгондо, анан мынакей дин шарият жагындагы талай агай айтып берип атат. Негизги көпчүлүк учурда бизде ушул баягы кайсыл оюн болбосун, ушул динибизди билбегендиктен, диндин баалуулуктарын билбегендиктен жанагындай туура эмес жолго кирип кетет экенбиз да. Мындакей. Анан азыр сиз жакшы түшүндүрүп бербедиңизби? Бизге дагы ушул кайсыл оюндарды болбосун, мындай урушпай, талашпай, анан ушул дин баалуулуктарын кошсо ошондо оңолобузбу? Албетте оңолобуз. Негизи жана мубах оюндарга эми балакатка толгон бала уже негизи дават кылынбайт да. Бирок спортко ушундай эмелерге бул дават кылынат да. Эми дават дегенде ошол бул преимущество болуп эсептелет да. Бул мисалы ат оюндары болсун, жаа болсун, эме болсун, бул сүннөт деп айтылат да. Анан биз бул оюндарды мисалы үчүн бир гана кыргыздар эмес, мен азыр эстеп көрсөм биз ойночу элек башка улуттар менен, орустар менен альчик деп койчу да. Анан масел деп койчу эле. Анан давай маслы поиграем деп анан ойночу элек, чогуу эле ойночу элек. Түрктөр, карачайлар баары эле ойночу. Катуу эле ойночу экенбиз бала кездечи, эртеден кечке чейин. Мен бир портфелде толтуруп койчу элем. Анан ошону кайра барып бир нерсеге алмаштырчу элек, вафлиге, арка берке мороженогочу. Демек ошондой нерселерди деле башка телефондогу туура эмес нерселерди мисалы бүт Европадан же арка беркеден келип атышпайбы? Мисалы жанагындай синий кит, азыр жаман оюндар пайда болуптур. Мисалы прояви себя деп, сен эми коркпошуң керек деп машина келатканда алдынан чуркап чыга калып экен да. Анан ошондон көп бала кайтыш болуп каза болуп кетип атат. Эми ошону сен өзүңдү көрсөтүш үчүн мисалы үчүн бир спорт менен машыгып деле ушундай нерселерге кылып, мисалы лагерлерге балдарыбызды жөнөтсөк, лагерде ойнотсок, мисалы медреселерге жөнөтүп атабыз, мисалы каникулда бир айга барса, ошол жерден деле ойноп, ошо аяктан деле ат менен мингенди үйрөтөт экен, ат менен күрөшүшөт экен, анан чүкө деле ойноп койсо. Медресеге да кошуш керек экен, Оюм да эми кош керек деп да айтып, алымдарыбыз ачууланып кетишти мүмкүн. Бул сүннөт эмес, бул чүкө каяктан чыкты дебесин. Просто биздин негизги 90% биздин салттарыбыз ошо динден алынган да. Биздин сөздөрүбүз, арабча сөздөр мисалы, келиме, китеп, муалим деген баары бул арабтан келген сөздөр да. Эми арабтан дегенде ошо Куран тили менен келген да. Анан биз арабтарга окшошолу деген мааниде айтпай элем, просто бул Курандан, ислам деген нерседен келген да. Биз эмне үчүн келди? Биз ошолордо лексиконго өзүбүздүн немебизге эмне үчүн коштук? Демек биздин ата бабалар ыймандуу болгон да. Ошол нерсени ушундай деп кошуп бир орто тил болгон да. Ошол сыяктуу Азия оюндары деп мисалы ойноп жана кочевники, игры кочевников. Ошол жерде ойногондо эле эмне жакшы нерсе да бул нерсе. Урматтуу агайлар, биздин эфирибиз соңуна келип калды. Эми ушул кыскараак жыйынтыктап берсеңиздер, ушул кантип өнүктүрөбүз келечектеги пландарыңыздар кыскача. Эми өнүктүрүү боюнча жалпы кыргыз элине кайрылып кетет элем. Белдүү азаматтарыбыз көп. Бизнесмен азаматтарыбыз көп. Жалаң эле мамлекетти бизди каратпай, ушулар да бизге бир демөөрчүлүк иштерди жасап, айыл жеринде, областтарда, райондордо оюндарды кандайдыр бир жакшы маанайдагы тойлор болгондо уюштуруп, ушулар бизге жардам берсе,
Анан мына азыр 3 жылдан бери чет мамлекетке чыгып атабыз. Ушул убактарда каржы маселеси аздан кыйын болуп калат экен. Ошто кыргыздын улуттук оюну дүйнөгө тараш үчүн ушул жагынан кичине каржы жагынан жардам берип турса, бизди колдоп турса, биз Кудай буйрса дүйнөнү дөңгөрөткөн чүкө оюндарыбызды алып чыгабыз. Баракелде. Көп чечеңиз рахмат. Рахмат агай. Ушул кыргыз элиме кайрыларым, ар бир үй бүлө өзүнүн баалуулугуну, тарбиясыны ушул чүкө оюнуну ата энеси милдет катары ушу балдарынан башташ керек деп ойлойм. Ушуну кызыктырып, бала бакча жана башка дегендейчи. Себеп дегенде ушу тилди, салтты, улуттук баалуулукту, динибизди унутсак бул өтө бир коркунучтуу маселе болуп эсептелет. Ошол себептен баарыбыз жапатырмак киришип ушуну бир эле адамдын же бир федерациянын же бир мамлекеттин эле күчү жетпейт. Жалпы жумурай журт мындай өзү аракет кылыш керек деп ойлойм. Колдоо көрсөтүп аракет кылыш керек. Рахмат. Рахмат. Алла разы болсун сиздерден. Ошол негизи бунун артында бир философия жатат деп ойлойм. Мунун артында биз мамлекеттин культурасын жоготуп албайлы деген бир көйгөй турат деп ойлойм. Анткени бир ислам аалым айтат, япондор кыйын экен деп мактайт да. Япондор өзүнүн Европадан технологияны алышты дейт, бирок өзүнүн культурасын сатып ийген жок дейт да. Ордуна берип ийген жок дейт да. Ар бир адамдын өзүнүн, мисалы, Сайт Атбаев канында бар депчи. Ошо биздин эл бир нерсе менен отличаться эте турган нерсе болсо дагы, ошол нерсенин максаты ошол биздин элдин күчтүүлүгүн, же болбосо мисалы улак менен азыр аябай жакшы ойноп, биздин манас жигиттерибиз ойноп Америкага чейин баары угуп, күчтүү улакчылар көрсө кыйын турбайбы булар деп, биз ошол аркылуу өзүбүздүн таанытып атабыз да. Элибизди, жерибизди күрөш аркылуу канча күрөш кимдерге атат. Бул да бир өнөр да. Анан бул аркылуу деле максатыбыз эмне болсун? Алла ыраазычылыгы үчүн деп же барганда ушундай жакшы ахлакты жеткирип, мисалы азыр дүйнө жүзүндө ахлак бүт бузулуп атат да. Эмне үчүн жашап аткан, эмне үчүн бул дүйнөгө келип аткан адамдар унутуп калган да. Баалуулуктар жок. Баары эле мындай бир марионетка сыяктуу, бир зомби сыяктуу айткандай кылып, жедиргенди арын ырыткан нерсенин баарын жеп ичип атышат да. Сиз айткандай, Алла разы болсун, ошо кымыз менен, шоро менен, максым менен биз өмүр бою ичип түгөт албаган бизде суусундук жакшы пайдалуу нерселерибиз бар. Ошол нерсеге да үйрөтөш керек. Азыр ичкендерибиз жанагындай ар кандай жана эмне деп коет, Red Bull, анан нитро, ар кандай краска, бүт нерсе бунун баары иммунитетти түшүрө турган нерселер да. Бунун баары ден соолукту талкалай турган нерселер. Биз эмне кылышыбыз керек? Тиги шараптарды жана арактарды айтпай эле коеюн, бул өтө харам нерсе, өтө зыян нерсе, 7 күнөөнүн бирөөсүнө кирет да. Ошол жакшы суусундук, жакшы оюндар, балдарыбызды мындай зомбичиликтен, жаман нерседен алып чыгып, ошолорду бир аз кыймылдатып, ошолорго бир чүкөн эле мен бул эфирден кийин чүкөлөрдү чогултайын деп бир ниет кылып койдум да. Рахмат. Балдарыма бир аз эметип, өзүм деле монда ат желектеп тизип, биз 3 тапан ойночу элек, круг ойночу элек, акырын корого чийип туруп эле, бияка бир расход кереги жок. Мында акырын эметип туруп келе атып көрөлү деп, анан тийсе, ой, молодец, сен тамай турбайсың деп. Бунун жаман жерин көрбөй элем менчи, жакшы да мындай. Ошол эми максатыбыз ошол Алла Тааланы улуктап, мисалы биздин Кыргызстан дин жактан да аябай өнүгүп жакшы болуп келе жатат да. Биздин балдарыбыз да уровень өсүп, өтө башкача, сабырдуу, түшүнүктүү, азыр мындай өтө жакшы болуп келе жатат да келечек. Эми ушул балдар балким ушу чүкө аркылуу деле дүйнөнүн бир бурчуна барып, ошол жерден дават кылып Алланы улукташы мүмкүн да. Бул жаман эмес. Ошол ниет болсо, менимче өтө жакшы болот. Чоң рахмат. Урматтуу коноктор, алтындай болгон убакытты бөлүп келип, ушул улуттук балыктар жөнүндө сөз кылып бердиңиздер. Аллах разы болсун. Кыргызстаныбыз өнүп өссүн. Битта дебей, бир дейли, Гиряс дебей, кир дейли, Күтө дебей, ким дейли. Улуттук балыктарды баарыбыз колдойлу. Кыргыз ким десе ошол балыктар менен сыймыктанып келебиз. Андыктан ошол тилибизди, динибизди, салтыбызды, наркыбызды, маданиятыбызды сактасак, жайылсак, Кудай буйрса биз керемет кыргыз болобуз. Кийинки эфирден андашканга чейин Аллах Тааланын саламы, тынчтыгы, берекеси сиздер менен болсун.